Кыргызга келген. Ошон үчүн 11-жылы 2011-жылы президенттикке чыгып атпайбырсыңар. Атамбаев чыгып атат бияктан. Анан ошондо ааламдан билдирүү болуп атпайбы? Атамбаев бүгүн популярдуу болсо, ал революция кылды, ал бул деп турган болсо. Эртең Абдылдаев популярдуу болот. Мына бүгүнкү күндө. Атамбаев куткардыбы Кыргызды? Жок, жут, ал жеди. Тегерегиндегинин баары камалды. Кыргыздын убактысын алды. Улуу күчтөрдүн улуу жолуна жолтоо болду. Абдылдаев мына президенти жок эле. Куткарып атат. Энергиясы менен башкарып атат. Ким кут, ким жут? Эгер мен ошонун ордунда президент болсом, мен Кыргызды көккө чүрүүмекмин да. Дүйнөгө таанытып иймекмин. Азыркы досу. Азыр деле ошондой. Бул чындык. Мына көрдүңүзбү? Келиңиздер. Бул дүйнөгө эмнеге келиппиз? Кызматка. Мына жан дүйнөңдү өстүр, Арсыналай какшап атат. Жан дүйнөңдү өстүр. Жан дүйнөң өссө, сен ата-ананын ролун аткарып калгантасың. Ата жолуна барып жалдырап жүрбөй. Дагы не зиярат кылсак, болду, токтот. Ал жөн эле арбайлардын бир кереметин билүү гана болгон. Арбайлар бар экенин, алар сыйкыр керемет күч экенин гана билдиңиз ал жерден. Эми кызматыңды аткар. Кел кызматыңды аткар. Токтот ата жолу. Күйөт эми ошо аккууңдагы, ага барган адамыңдагы ал бир кайталамай иш болуп калды. Ал пул жасамай болуп калды. Арбайдын кереметин билдиң бар экенин. Болду эми ошо арбай кереметке сен отур. Мына менин жаным тирүүлөй кызмат аткарып атат. Тирүүлөй энергия өтүп атат. Ошонун ролун аткар. Мына бул жерде так берилет мынтип. Кудай жастыртат. Мен аялды алсыз жараттым. Ба күрөшүп кетсе же эринен таяк жеиши мүмкүн, же бирөөдөн. А бирок өзүмөн кийинки кудуретти, кереметти, сыйкырды, жоопкерчиликти, милдетти аялга бердим дейт. Көрдүңүзбү, Кудай аял сизди Кудай жаратып туруп, өзүнөн кийинки сыйкыр керемет аткычтын баарын берген экен. Ишениптир сизге. Кел эми аткарыңыз. Эмне пендечилик жашоого жаратып жөнөттү сизди. Пендегети жүдөп какап жашап жүр деген жок да. Мына менде жок пендечилик, ой. Пендечилик түйшүк, менчичилик түшүнүк да жок. Эгер мен пендечиликке түшүп кетсем, кайсы касиетим иштейт? Убактым болбой калат да улуулукту сүйлөгөнгө, ойлонгонго, аткарганга. Ошон үчүн чыгыңыз пендечиликтен. Биринчи милдет пендечиликтен чык. Диниңен чык, байлык, бийлик, түшүнүңөн чык. Жаның кайда барат? Ааламдан келет, ааламга барат. Көргө эч нерсе барбайт. Ааламга барганда не деп жооп бересиң? Бу жерде да так берилет.